Бул жактан мен сүрөттү чыгарам деп чыгып кеттим Инстаграмдан. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайм. Бирок эч нерсе эмес, ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Кудай буйруса, кайрадан баштайбыз. Кана, үнүм жакшы угулуп жатабы кыздар? Мага көңүл буруп койсоңуздар. Эгерде үнүм жакшы угулуп жатса, угулуп көрүнүп жатат десеңиздер, анда сабак баштайлы. Кана? Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад. Жакшы. Демек баштайбыз. Аллахка шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Ушунча мүмкүнчүлүктү бергенине элхамдулиллахи роббил аламин. Ушул жерде, ушул саатта, ушул учурда кайсы бир адамдар түрмөдөн кезигип жатат, кайсы бир адамдар ооруканадан, кайсы бир адамдар сойкуканадан, кайсы бир адамдар уурлук кылып жатат. Кудай сактасын, Аллах Таала ошолордон айырмалантып, Аллах Таала бизди илим жолуна салып койду. Өзүбүздүн үйүбүздө, жакшы бир жерибизде, илим талап кылуунун үстүндө жүрөгүбүздү толтуралы деп, балдарыбызга мыкты эне бололу, балдарыбызды бир жамандыктан, кооптуу бир замандан, телефондун азгырыктарынан сактап калайлы деген жакшы үмүт менен бул жерге келип жатасыздар. Демек, сиздер жөн айында эмессиздер. Издеген албетте сөзсүз табат. Машалла. Угулдубу? Альхамдулилля, альхамдулилля. Угулган болсо кубанычтабыз. Азыр сиздер менен сабакты баштайбыз. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад. Кана эмесе, сиздер менен сабакты баштайбыз. Урматтуу айымдар, бүгүнкү биздин темабыз өтө олуттуу тема. Биздин баракчада катталган айымдар көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр. Негизи эле биздин багыт мындай бир коомдогу көйгөйлүү маселелер көтөрүп жатабыз. Анткени бир коом өзгөрүүсү үчүн алардын жаштарын өзгөртүү биринчи орунда турат экен да. Себеби кайсыл коомдун келечегин көргүң келсе, алардын жаштарын кара дейт да. Жаштары эмне менен алектенип жатса, алардын келечеги ошол алектенип жаткан коомдун мындай жыйынтыгы ошол нерсеге алып келет дейт да. Азыр баламды чыгарып койчу. Кичинекей балам эшиктин алдына келип алып кирбегиле десем болбой келип калыптыр. Бала деген ушундай экен да. Урматтуу айымдар, мен өзүмдү башынан тааныштырып коеюн. Мен Ахматбек кызы Орозгүл, Ислам университетин бүтүргөнмүн. Кудайга шүгүр, 6 баланы тарбиялап келатабыз. Өзүм Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында. Кудайга шүгүр, мындай дин жактан дипломдуу устазамын. Документим бар дегендей. Себеби бизден сурап калгандар болот да. Ал эми Кудайга шүгүр, артымда көзөмөлдөп турган жолдошум да бар. Жолдошум Бишкек шаарынын бир мечитте имам болуп иштейт. Документалдуу биздин мындай кылып аткан иштерибиз. Кудай буйруса, Алла жолунда жакшылыкты жайылтууга аракеттенип келебиз. Ал эми мен Инстаграм баракчада өзүмдү ачык чыгарбаймын. Ошону эскертип коеюн. Биздин акылуу сабактарыбызда ачык эле камераны жандырып, өзүбүздүн максаттуу аудиториябыз менен жакшы сүйлөшүп, баарлашып сабактарды алып барабыз. Ал эми биринчи жаңы келген айымдар болсо ошолорго маалымат берип коеюн дедим. Жакында эле биздин баракчабызда мына мусулман баласына каттоо жүрүп жатпайбы, буюрса 25-inde башталат. Биздин максат ушул балдар кичине курагында, кичине бул кичине дегенде акылы өсүп, аң сезими, дүйнө таанымы өнүгүп аткан мезгилден баштап ошол өспүрүм куракка чейин, переходный возрастка чейинки учурда балдарга бул дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырып жайгаштыра алат экенбиз да. Ошол үчүн
ошол убакта биз балдарга мындай керектүү болгон негизги базовый негизги нерселерди үйрөтүп түшүндүрүп калышыбыз керек экен да. Кайсыл жакшы, кайсыл жаман, кайсыл болот, кайсыл болбойт, ошол нерселерди билип калышыбыз керек экен. Ошонун үстүндө биз мусулман баласы курсун түзүп чыкканбыз. Бир 2 жылдан бери иштешип келебиз. Жалпы эле өзүм сабак берүү методикамда, мындай тажрыйбамда биз командабыз менен 6 жылдан бери, 5-6 жылдан бери иштеп келебиз. Жалпы энежелер жана балдар менен иштешип көрдүк. Аялдар менен мындай турмуштук, кандай десем, үй бүлөлүк аялы күйөөсүнүн ортосундагы мамилелер боюнча, өздөрүнүн психологиялык абалы боюнча же болбосо кандай диний ички абалы, ыйман деңгээли боюнча ислам жана психологиянын негизинде сабактарды өтүп келебиз. Эмнеге психология десеңиздер, эми азыр билесиздер, психология илими аябай өнүгүп жатат. Батышта элдин баары психология деп ошонун артынан издеп калды да. Биз дагы эмнеге окуйсуң аны дейчи болсо, биз психологияда эмнелер келет экен деп ал жакты карап, динге туура келген жерлерин пайдаланып, динге туура эмес келген жерлерин бул биздики эмес деп электен өткөрүп, дин жана психологиянын негизинде негизги максатыбыз мотивация берип, келечегибизге салым кошуунун үстүндө иштеп келе жатканбыз. Мына ошонун негизинде биздин баракчабызды карап, бизден кече жакында эле баракчада жүргөндөр билесиздер. УТРКдан биринчи улуттук каналдан чакыруу кылды, келип бизге маек берип кетиңиз. Бизде ошол балдарды телефондон алыстатуу боюнча, Roblox оюн боюнча балдар аябай кирип кеттир, ошондон кантип куткарабыз, ошол боюнча сиз дагы мындай өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айтып кетсеңиз, анткени баракчаңызды анализдеп көрүп чыктык, сиз балдар менен жакшы иштешип жатыпсыз, диниңизде кандай болот, кандай ыкмаларды колдонсок болот деген суроолорго жооп берип кетсеңиз деген максат менен бизге чакыруу кылды. Негизинен Кудайга шүгүр, эми Алла насип кылган экен, барып келдик. Анткени буга чейин телевиденияга чакыруу болгондо жолдошум жибербей койду эле, мындай шариатка туура келбей калат, эми сен телеге чыкканга деп көнбөй койду эле. Бул ирет эми телевидениядан чакырып аткан болсо, эгерде элге пайдаң тийсе, мейли барып кел деп уруксат берди. Кудайга шүгүр, эми ар бир нерсе Алланын өкүмү менен болот. Аллах таала насип кылган экен, барып келдик. Ал жерден өзүнчө бир сүрү болот экен, ар бир нерсенин орду болот экен. Анан мага сөз берген кезде мындай убакыт аябай эле кыска болуп калды, тар болуп калды. Оюмду кенен айтып түшүндүргөнгө жетишпей калдым. Бул мага бир чети караганда тажрыйба, экинчи чети караганда бир өкүнүч болуп калды. Андан кийин мен оюмду дагы да бышыктап толуктап коеюн десем, бизде эфир бүтүп калды, убакыт чектелүү деп койду. Анан ойлоп калдым, түз эфир кылып өзүмдүн аудиторияма жеткирсем, алар башкаларга жеткирсе, жок дегенде сактап койсок, башка көптөгөн адамдардын ошол билип алуусуна себепкер болсок деп ойлодум. Жана ошол телевиденияга, биринчи каналга баргандагы ички ойлорумду мен толуктап бүгүн түз эфирден бергим келип турат, урматтуу айымдар. Анан бизде жалпы эле мен өзүм ислам университетин бүтүргөндүктөн жана мусулман адам болгондуктан бул жалпы мусулман коомуна арналат. Негизи эле биз Кыргыз Республикасында Кудайга шүгүр 80%дан ашуун мусулманмын, альхамдулилла деп жашайбыз. Жана баарыбыз тең эле балдарыбыз ичкен, чеккен, бирөөгө зулум кылган, калп айткан, оорлук кылган, зомбулук жасаган болушун каалабайбыз, жаман чөйрөдө болушун каалабайбыз. Ошол үчүн биз балдарыбыздын келечегине кайдыгер карабаган апалар ушул жерде чогулуп жатканыбызга мен ишенимдүүмүн жана кубанып отурам. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу айымдар, эмесе биз сабагыбызды баштасак, бүгүнкү сабагыбыз мындай ар тараптуу болмокчу. Мисалы, баланы телефондон куткаруу үчүн эмне кылышыбыз керек дегенде, бул бир сөз менен эле момтуп койсоң болду деп бүтүп кала турчу нерсе эмес. Бул коомдогу өтө актуалдуу көйгөй болуп атат. Мен бул боюнча телеканалга барганда, биринчи улуттук каналга кирип баратканда мен дагы да тереңирээк түшүндүм. Анткени кирип баратканда эле жанакы ошол жердеги отурган охрана кароол байке менден сурап, мындай тактап, сен кимсиң, каяка баратасың деп сураганда, ошол боюнча эфирге келатам десем, сурады да, кантип бул абалдан кутулабыз, кантип балдарыбызды куткарабыз деп менен сурайт да. А мен айттым, сонун эле мүмкүнчүлүктөр бар, элдин баары эле ал жака кирип кеткен жок. Жакшынакай эле балдар чоңоюп атат.
изденгендер изденип жатышат, билим алгандар өсүп атат десем, алар аябай эле аз дейт да. Мындай ушунчалык ишенимдүү түрүндө айтат, анан мен анын ишенимдүү түрүндөгү айткан жүзүндөгү элестин көрүп алып, мен мындай өзүм чочуп кеттим да, ушунчалык деңгээлби деп. Анткени билесиздерби, бака дейт да, өзү балчыкта турган убакта балчыктан башканы көрбөйт. Ал ойлойт, элдин баары балчыкта деп ойлойт дейт да. Демек, ар бирибиз тегерек четибизде эмне болуп жатса, ошол нерсени гана көрөбүз. Андан алысты көрө албайбыз да. Демек ушундай болуп атыптыр деп. Жана балдар дагы кандай эмнени көрүп чоңойсо, эмнени көрүп жашап жатса, үйдөн эмнени алып жатса, жашоону ошондой кабыл алат. Ошол үчүн балдардын бала кезинде жашоого болгон көз карашын, дүйнө таанымын калыптандырып калыш биздин колубузда. Мисалы, буга бир окуяда бала телефондон баланы телефондон да кызыктуу бир аалам куруп бериш үчүн, кандай десек, мындай экен да, баланы телефондон куткаруудан мурда, мен куткарам дебестен, балага телефондон дагы кызыктуу бир аалам куруп беришибиз керек экен чөйрөсүнө. Аны кантип, эмне үчүн мынтип айтабыз десек, бир адам дейт, мына ой жүгүртүп көрсөк, бир адам көчөдө баланы урушуп жатат. Сен бузулдуң депчи, бала 5 жашта. Сен бузулдуң деп баласын урушуп жаткан ата-эне 5 жыл бою аны тарбиялаган. Ошондо күнөө кимде? Баладабы же ата-энедеби? Улуу аалым Имам Газали айтат. Бала бул актай барак. Бала бул актай барак. Актай эч нерсе жазылбаган барак сыяктуу. Эмне жазсаң, ошол калат дейт. Биздин хадисибизде, шариятыбызда айтат. Баланын фитраты таза болот. Бала бул фитраттан таза болот. Фитраты деген анын жаратылуу табияты, анын аң сезими, жүрөгү, дүйнөгө болгон көз карашы, түшүнүгү бул мындай аруу болот. Жаман ою жок, жаман кири жок, Кудайга болгон ишеними таза, капырлыгы жок дегендей, Ал эми анын ата-энеси аны яхуди же христиан же башка кылып салат дейт. Хадистин майсында ушинтип келет. Демек, бардык балдар таза төрөлсө, анда жашоодогу бузуклар каяктан пайда болуп атат? Алар бузуклукту кимден алып жатат? Демек, көчөтүндө бала курагында аң сезимде көргөн билгенин аң сезимине жагашып, бул дүйнө нормасы турбайбы деп, мындай ата-эне балдардын аң сезимине кандайдыр бир нормативдерди орнотуп коет экен да. Биз ошол мезгилде балага туура нормаларды жеткирүүгө умтулушубуз керек экен. Биздин ата-эне катары биринчи эмнеден башташыбыз керек? Бул жөнүндө ата-эне катары шарият бизге эмнени өкүм кылат, эмнени буйруйт дей турган болсок, Куран Карим билесиздерби? Куран бул ислам дининин негизги китеби. Адам баласын бактылуулукка багыттаган, бактысыздыктан тыйган, толук бактылуулукка үндөгөн адамдын инструкциясы деп айтсак болот. Бактылуулуктун формуласы деп айтсак болот. Мына ушул бактылуулукка үндөгөн Куран Каримдин Тахрим сүрөсүнүн 6-аятында «Эй ыйман келтиргендер» дейт. «Эй ыйман келтиргендер». Бул жерде именно ыймандууларга баса белгилеп айтып жатат. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү, биринчи өзүңөрдү оңдогула, өзүңөрдө болсо анан башкаларга айта аласыңар деген нерсе жатат. Жана үй бүлөңөр үчүн өзүм деп эле эки оңорду көтөрүп, өзүм менсилүүгө кетип калбай, үй бүлөңөрдү кошо дейт. Үй бүлөңөрдү дагы унутуп калбагыла деп атат. Мындайча айткандачы, отуну адамдар менен таштардан болгон тозоктон сактагыла дейт. Мына өтө катуу айткан. Отуну дейт. Биз отун дегенде биз отто жагылып атканда көмүрдү, отунду, жыгачты, газды бирдекени түшүнөбүз да. Дозоктогу от бул адамдар жана таштардан болот экен. Элестетсеңиздер, кандай бир Кудай сактасын, аузу биллахи мин залик. Мындай печканын от жаккандагы абалын карасаңыздар, отундар кандай өрттөнүп аткандай эле, тозокто өрттөнө турган нерсе бул адамдын денеси,
жана таштар болот экен. Таштар менен денелер аралашып күйөт экен. Мына ошол тозоктон сактангыла дейт. Аллах Таала түздөн түз өзүңөрдү ушул жамандыктан, арамдан сактагыла жана үй бүлөңөрдү сактагыла дейт. Үй бүлө дегенде биринчи эле бизге үй бүлөбүздө балдарыбызга биз жоопкерчиликтүү болобуз. Анткени ар бир адам өзүнүн кол алдындагыларга жооп берет деп келет. Демек, ата эне катары биз балабызга эмне бердик? Ата эне балага Кудайды тааныттыкпы? Балага биз эмне калтырдык? Кандай мурас калтырдык? Үй, машина, бизнес калтырдыкпы? Ушул үчүн жооп беребизби? Жок, урматтайымдар. Буларды биз балдарга берип койсок, ал заматта пул болду, күл болду деп жок болуп кеткен адамдарды толтура көрөбүз. Атасы дүйнөдө кезинде ушундай бир колунда самандап акча жүргөн, анан дүйнөсүнүн баарын баласына алып кеткен, баласы аны колдон албай жөн эле ичип, сайынып, бузукулукка жок кылып, иштетип жок кылгандар толтура. Ошондой эле ата эне үчүн бала бейишиң же тозогуң болот экен да. А биз ошол балабызды каяка багыттап аткандыгыбызга байланыштуу болот экен. Анткени биз балага Кудайды тааныттыкпы, адеп тарбия бердикпи, ошого жооп берет экенбиз. Жана мурас калтырдыңбы, үй калтырдыңбы дебей. Андан көрө биз балага адеп, ахлакты, адамгерчиликти жана бир өнөрдү үйрөтүп койсок, бала акчаны, дүйнөнү өзү куруп алат экен. Анткени ырыскы таап берүү биздин милдетибиз эмес. Ырыскы арразак, ырыскы берүүчү Аллахтын сыфаты. Аллах Таала өзү антишкен ырыскыны биз беребиз. Балалуу болосуңбу, кыздуу болосуңбу, Аллах Таала кимге кааласа кыз берет, кимге кааласа уул берет, кимге кааласа экөөнү тең берет, кимге кааласа экөөнү тең бербей коет дейт. Аллах Таала кимге кааласа берип сынайт экен, кимге кааласа бербей сынайт экен. Бирок бул жерде ал мындай ырыскы деген маселе, берген нерсесине жооп берүү, бул бизге аманат экен. Аллах Таала тарабынан келинген чоң аманат экен. Бул боюнча балага динди кантип туура жеткиребиз деген теманын үстүндө эртең 22 январь күнү акысыз эфир өтөбүз. Демек, мунун уландысын ошол жактан аласыздар. Ал эми биз бүгүн баланы телефондон куткаруу үчүн эмне кылышыбыз керек, эмнеден баштообуз керек, ошол жөнүндө сүйлөшсөк, урматтайымдар. Баардык кызыгы эми башталат. Мындай айтып кетер элем, колдон келишинче эфирди поделиться кылып группаларга таштаңыздар. Анткени эң кызыгы алдыда. Азыр булар жөнүндө айтып кетебиз, урматтайымдар. Мен айткан эмелерди балама дин үйрөтүп, Куран жаттаткым келет. Мен айткан сөздөр сиздерге түшүнүктүү болуп жатабы, эжелер? Түшүнүктүү болуп жатабы, ата энелер? Өзүңүздөрдү, жоопкерчилигиңиздерди сезип жатасыздарбы? Кана? Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Кана сиздердин жообуңуздарды күтөйм. Бир аз кайтарым байланыш кылып коелу. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Жооп күтөм. Жакшы. Ким эмне таасир алды? Кимде кандай суроо пайда болду? Кана, бисмилла. Охо, комментарий. Жакшы.
ооба, кыз дагы бала да айырмасы жок, окута беребиз. Алейкум ассалам. Ал эми мусулман баласы курсу боюнча сурагандарга номер калтырсаңыздар, менеджерлер сизге байланышат. Аябай коркок дейт. Негизи бул боюнча да өзүнчө сурамжылоо кылабыз. Канча жаштан баштап? Мындай, мусулман баласы боюнча эжелер 3 жаштан жогору ала беребиз. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын потенциалын өзүңүздөр көрөсүздөр. Анткени бизде 3,5 жаштагы кыз, тили жакшы чыга эле кыз курска катышып телефон утуп алган. Демек ата эне көңүл буруп чогуу аракеттенген болсо сөзсүз жетет. Өтө сонун болуп жатат. Азыр баарыбызда эле ошол проблема болуп калды дейт. Ооба. Жакшы. Демек түшүнүп аткан болсо, анда биз эфирди улантабыз. Баштадык, бисмилла. Аллахым берекелүү. Кыз балага качан айыз келгенде намаз баштаса болобу? Ооба, ошондой. Эми баягы темаларга суроо бербей, биз темага киришели. Урматтуу айымдар, баарыбыз эле айтып кетип аткандай, бул телефон көйгөйү. Бул баарыбыз көрүшүп жаткан көйгөй. Мындайча айтканда катастрофа десек болот да, коркунучта. Анткени кайсыл бир өлкөнүн келечегин көргүң келсе, алардын жаштарын кара дейт да. Жаштар эмне менен алектенип аткан болсо, эгер өнүгүү менен, илим менен, изденүү менен алектенип атса, демек алар жыйынтыгын 20 жылдан кийин берет дагы. 20-30 жылдан кийин бул мамлекет өтө өнүккөн, терең ойлонгон башка бир абалга кетет дейт да. Амал менен, дин менен, өнөр менен кошо жүргөн болсо, анда алардын артында өнүгүү турат. А бирок бүгүнкү күндөгүдөй бекерчилик менен жанагы Roblox оюнун ютубка, интернеттен көрдүк, канчалык коркунучтуу экенин, баланын жаңы дүйнөсү пайда болуп, баланын бул дүйнөгө болгон кызыгуусу, максаттары жоголуп кеткендиги, убактысынын текке кетип аткандары, келечекте өсүш үчүн, өнүгүш үчүн, аткарыш керек болгон ролдорун тандаш үчүн, акыл эсин өстүрүш үчүн керек болгон убактыларын телефон ойноп, бекерчилик менен өткөрүп аткан. Бул өтө кооптуу. Бул биздин кыргыздыбыздын тукумун, мусулмандардын тукумун куруткылуучу нерсе. Мына ошол нерсенин алдын алышыбыз керек. Ал эми балдарды кантип телефондон алыстатабыз деген болсо, биринчи биз жана айткандай эле коом бузулган жок. Просто өнүгүү болуп атат, жаңы доор келе атат, заман алмашып атат. Болгону биз ошол заманды өзүбүздүн мындай жакшы максатыбызга, жакшы жака пайдаланышыбыз керек. Балдарга жакшы багыт беришибиз керек. Альтернатива ордуна башка нерсени сунушубуз керек. Мына ошол телефонду биротоло жок болбойт деп колдонбой токтотуп кое албайбыз. Өнүгүү менен кошо балдар чогуу өнүгүш керек. Болгону пайдалуу жака убактысын кетириш керек. Мына ошол нерсеге басым жасашыбыз керек, урматтуулар. Ал үчүн баланы эң кичинекей кезинен баштап, мындай биздин убактыбыз кыскарып барат, ошондуктан негизги бөлүктөрүн айтайын. Эң биринчи баланы тарбиялоо. Бала айттым го, бала жаш кезинде баланын аң сезимине, дүйнө көз карашына калыптандырып коюш керек. Анткени өспүрүм куракка жеткенден кийин уже керектүү болгон нерселер, негизги түшүнүк, ишеним базасы курулуп калат дагы. Андан кийинкилерди көп кабыл ала бербейт, уга да бербейт да. Андан кийин өзү осознанно келиш, бул илим жолу аркылуу, чөйрө аркылуу, эми Аллах Таала хидаят берсе гана динге же бир акыйкатка, жакшы жолго келип калбаса, негизги база, дүйнө көз караш, түшүнүктөр баары тең ушул мына 3 жаштан 12 жашка чейинки куракта келет. Анын да эң негизгиси 3 жаштан 7 жашка чейинки учурларда көбүрөөк балага таасирибизди бере алабыз. Ошол учурда балдар менен көбүрөөк иштешип калышыбыз керек, урматтуулар. Ошол үчүн бул нерсенин эң башында каяктан башталат десеңиздер, кана бисмилла. Аллахым өзү пайдалуу эфир кылып берсин. Эң башында жубай тандоодон башталат. Кыз бала эркек балага мындай турмушка чыгаардан мурда эң биринчи максаты Аллах ыраазылыгы үчүн мына ушул кишиге турмушка чыгып, ошол балага, ошол жигитке турмушка чыгып, мында бир сыпаттар бар экен. Кудайдан коркот экен, жакшы мүнөздөр бар экен, жоопкерчиликтүү экен, эркектик сыпаты бар экен, мындай экен, тигиндей экен деп, мына шариаттын талабына жооп бергендей сыпаттарды эркектен издеп, мына ошол талаптардын негизги талаптары ыйманы бар болсо, Кудайды тааныса деген ушул нерселер чыккан болсо, анда ошондой балага турмушка чыгыш керек. Анткени атасы ким болсо, ата жана
алма сабынан алыс түшпөйт дегендей сөзсүз түрдө баласына таасирин тийгизет анын гени, анын тазалыгы. Эгерде бала ойноп жанагынтип жаман жолдордо ичип жегип, наркоман менен дагы бирдеке сойкулук менен бирдекелер менен алектенип жүргөн болсо, анда анын баласына таасирин, баласынын келечегине, илим алуусуна, элге жерге кызмат кылуусуна жана башка нерселерге таасир тийгизип калышы мүмкүн. Ошол үчүн Мухаммадтай эркек кааласаң өзүң Айшадай бол деген бир, Хадижадай, Айшадай бол деген бир жакшы кеп бар. Эми албетте алардай болбосок дагы өзүңдү кандай жигитке кандай жигитти өзүңө кааласаң, кандай эркекке турмушка чыккың келсе, ошондойго өзүңдү татыктуу кылып тарбияла. Аллах Таала өзү жиберет, өзүңүн аракетиңе жараша жыйынтык болот биринчиден. Ал эми жубай тандагандан кийинки экинчи кадам бул Кудай насип кылып үрөөн бала түйүлдүк курсакка бүткөндөн кийинки абал өтө баланын келечегине маанилүү, таасирлүү. Анткени бул убакта бала эненин курсагында мындай эненин абалы, ички состояниясы, анын кыймыл аракети, ой жүгүртүүсү, эмоционалдык абалы, ал кайгырса кайгырат, кыйналса кыйналат. Көбүнчө жана инвалид болгон, ДЦП болгон, жана ар кандай ооруларга чалдыккан балдардын көпчүлүк пайызы, дээрлик көпчүлүк пайызы мына ошол ичкен, чеккен, ата энеден жаралган, же болбосо стрессте жүргөн, депрессияда жүргөн, уруш жаңжал, тополоң, ажырашуу, кайнене келин конфликти, ушундай бир кыйынчылыкта боюнда жүргөндө, көп кыйналып жүргөн, эмоционалдык абалы аябай кыйынчылыкта жүргөн аялдын баласына чоң жабыркоо болот. Ошондуктан курсакта жүргөндө эле апасы баланы тарбиялап баштайт. Биринчи өзүн тарбияласа, канчалык өзү маанайы жакшы болсо, туура тамактанса, туура нерселер менен алектенсе, убактысын туура пайдаланса, мен ушуну айтып кетем дайыма. Мен бирөөнү көргөм, боюнда барында түнү менен телефон чукулап, түнү менен уктабайт эле, төрөгөндөн кийин анын баласы ошол түнү уктабай, кийин да төрөлгөндөн кийин уктатпай, кадимки апасын жүдөтүп, ыйлак болуп, кежир болуп, ушундай бир бала болуп төрөлгөн да. Мындайлар толтура. Демек, курсакта эне баласын кандай караса, балага ошол нерсе калыптанат, түздөн түз таасирин тийгизет. Буга бир дагы далил ошол Куран эң көп жатталган өлкөлөрдө баланын курсагын, эненин курсагына түйүлдүк бүткөн күндөн баштап, бала жаралган күндөн баштап булар тынымсыз дуа кылып, дем салып, Куран кайталап, Куран жаттап, Куран хатым кылганга болушунча убактысын бөлөт экен. Алар мындай кесип катары алектенишет экен да, мындай араб өлкөлөрүндө, мисалы мен уккам Таиф шаарында депчи, ошол жакта энелер боюнда болду дегенде как положено Куранга, хадиске отурат экен да. Себеби балдар курсагында көп Куран уксун, көп дуа менен алек болсун, анан төрөлгөндө таза кандуу бала төрөлсүн деп, анан ошол балдар жаш кезинде 7-8-10 жашка чейин Куранды жатка жаттап, хафызлыкты бүтүп калат экен, машаллах. Зейни ушунчалык таза болот экен. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз эмес, өзүбүз апаларыбыз Куран жаттай албай, оозубуз, тилибиз келбей кыйналып атабыз. Анткени мээбизге мусор толуп калган, гыйбат, ушактан алыс боло албай калганбыз. Ошол нерседен алыс болушубуз керек. Жана ошондой эле мындай баланын курсагындагы психикасы, эненин бала курсагында болгондого эненин психикасы түздөн түз таасирин берет экен. Ошону унутпашыбыз керек. Эми булар жөнүндө аябай кенен кылып, ар кандай мисал менен жеткирип, мен мыкты эне курсунда айтып берген, бала тарбиялоо курсунда атайын өткөнбүз. Баланын жашына карап кандай өзгөчө нерселерди жасашыбыз керек, баланы кандай подходдорду кылышыбыз керек, аларды айтсак сааттап убакыт өтүп кетет. Мен негизги абалдарга мындай киришип айтып кетейин. Айттыгы, телефондон алыс болуусу үчүн бала жаштайынан сенин сөзүңдү уга турган, балага кызыктуу дүйнөнү түзүп бериш керек. Аны биз эненин курсагындагы эмес, даже күйөө тандагандан, аял тандагандан башталат, дагы этап менен кете берет. Мейли, күйөө тандагандан этаптан өтүп кетсеңиз, курсактагы этапты колдонуп баштаңыз. Курсактагы этаптан өтүп кетсеңиз, демек андан кийинки этаптан төрөлүп баштаңыз. Ошондой эле эми булар жөнүндө
кенен айтып берген нерселерди бул мындай мыкты эне курсунда жалпы кенен айтып берген. Мисалы Усман баласы курсуна катталгандарга мыкты эне курсун белек кылып берип жатабыз. Ал эми курстун өзүн жеке алам дей турчу болсоңор курс өзү 1,5 миң сомдон катталсаңыздар болот. Анткени ал жакта 20дан ашык сабак бар. Анткени ал жерде эң биринчи үй бүлөлүк бактылуулук биримдик боюнча дагы айтып кеткенбиз. Бул жерде мен мындай терең айта албагандыгым үчүн кыскача токтолуп кетип атам. Анткени билип коюңуздар, үй бүлөдө бала мыкты тарбиялануусу үчүн, бала келечекте ийгиликтүү болуусу үчүн биринчи ата, эне балага бактылуу жашоо тартуулаш керек. Үйдү бүлөдө бир бактылуу гармония орнош керек. Мына ата эне бактылуу болсо, анан бала бактылуу болот. Ошолордун бактылуулугун көрүп, бала бактылуу чөйрөнүн аң сезимине сиңдирип чоңоет. Бала үйдөгү нерсенин баардыгын сыртка чагылдырып берип турат. Ошон үчүн балага биз биринчи балалык бактылуулукту сунуп беришибиз керек, даярдап беришибиз керек. Андан кийин баланын мындай аң сезими жакшы толук калыптануусу үчүн кичине курагында 1 жаш 6 ай кезинен баштап, мен бул нерселерди өзүм Кудайга шүгүр 6 балам бар. Кудайга шүгүр өзүм колдонгон практикаларды айтып берейин. Албетте мен буларды өзүм билип эле кылып алган жокмун. Китептерден окугам, курстарга окугам, устаздардан сурагам, ар кайсы жактан изденип, колдон келишинче балдарыбыз элдин жердин керегине жарасын, мусулмандардын бир муктаждыгын чече турган, элге бычакка сап боло турган балдар болсун деген жакшы үмүт, үзгү ниет менен аракеттенип келдик. Жана ошол өзүмдүн практикаларым менен толук мыкты эне курсунда бөлүшкөнгө аракет кылганмын. Дагы да бул жакта негизгилерин бөлүшүп кетейин. Мен баламдын 6 айлык кезинен баштап эле мындай жогоруда айткандардын көпчүлүгүн амал кылганга аракеттенгенбиз. Жана 6 айлык кезинен баштап эле мен балам менен сүйлөшүп баштачумун да. Атайын прогулка деп көчөгө айланып, балам кичинекей кезинде балам ана бум келатат, машина келатат, ит келатат, аф дейт экен деп мындай жаныбарлар менен тааныштырып, ай чыгыптыр, күн чыгыптыр, жылдыз чыгыптыр, анан деп көчөлөр менен таанышып, таза абага сейилдетип, мынтип орооп алып, баламды көтөрүп көчөгө чыгып, аны сүйлөтүп, ага бир дүйнөнү тааныта берчүмүн да. Анан кадимкидей уже балам мындай түшүнөт болчу да, карайт болчу. Ана ит келатат, ана аф экен десем, аф деп итти карайт эле, тири дапат чыгат ошентип бала менен сүйлөшкөндө. Ошентип балаңыздар менен тааныштырыңыздар. Мен 5-6 айлык кезинен баштагам уже. Эсимде да, просто могу кезден баштайм деп баштаганым эмес. 6 айлык кезинде кыш учур болуп калган. Ошол кезде күндө таза абага алып чыгып келейин деп, шарфтарды бетине ороп алып, өзүм жылуу кийин алып, көчөгө алып чыкканда кадимки күчүктөр келатса, күчүктөрдү карап, уже бала 6 айлык кезден баштап мындай эки жака мындай маани берип калат да. Умтулуп калат, карап калат, күлүп калат, билип калат, сезип калат да. Ошол куракты биз пайдаланышыбыз керек да. Ошондон баштап колдон келишинче бала менен сүйлөшүбүз керек. Негизинен бала менен курсакта деле сүйлөшүбүз керек. Албетте булардын ар бирине ар бирин көп убакытка айта албагандыгыбыз үчүн негизгилерин айтып келели. Ал эми уже отуруп, жөрмөлөп калгандан кийин уже бул алардын физиологиялык процесси, акылы, ой жүгүртүүсү, мээси аябагандай жогорку деңгээлде 1 жашка чейин өсөт. Мээде жаңы нейрондор пайда болот. Ошол куракта балдарга түшүндүрүлгөн нерсе өтө жогорку деңгээлде сакталып калат экен да. Бул мындай жанагы балдардын дүйнө таанымы деп айтып атпайбызбы? Психологияда подсознание деп коет да бул нерсеничи. Балдардын дүйнө таанымы, көз карашы, аң сезими калыптанган учурда балдарга көп берип калышыбыз керек. Ушул уракта балдардын фантазиясын, ой жүгүртүүсүн өстүрүп калышыбыз керек. Эмне үчүн биз мындай балдар көп нерсени ойлоно албагандар пайда болуп атат? Ой жүгүртүүсү терең болбой атат. Мисалы мен ушул боюнча бир сөз уккам. Мен баламды садикке барганда, сенин балаң башкача ойлонот экен. Элдин баласы бул жакта жүрсө, сенин балаң тек космосто жүрөт депчи. Болбосо балам ошол кезде 3 жаш, 3,5-4 жашка жетпеген убакытта болчу. Анткени мындай этап менен балама ошол нерсени көңүл бурганбыз. Мындай жолдошум экөөлөп ошол нерсени умтулат болчук да. Эми бул ал жолдошум өзүнүн колунан келген, мен өзүмдүн колумдан келген боюнча күрөшкөнбүз да. Анан ошол курактан баштап мен изденгенде балдар кичине кезинде балдарга китеп берип, туура китеп кандай
балдарды китеп менен кызыктыруу керек деп айтабыз да. Анан балам китепке кызыкпайт деп коет да. Баланы кызыктырыш үчүн кичинекейинен башташ керек. Мисалы ошол кезде туура балага кызыктуу болгон туура китептерди сунушташ керек да. Мен ал китептер боюнча мен эртең Кудай буйрса атайын рилс тартып мен сиздер менен пайдалуу маалымат болсун деп сиздерге бөлүшүп кетем эжелер. Мен бул жөн эле китепти алып алган болчумун. Буйрса ошол кайсыларды колдонгондорум жөнүндө айтып берем. Албетте арасынан сөзсүз түрдө бала жыртып койбойбу, тигил эле бул эле деп айтышат. Бала жыртат. Баштапкы мен башында колдонгон 3-4 китебимди жыртып жок кылыптыр. Ойлосом 3-4, балким 5-6 да. Бирок андан кийинкилер турат. Башында бала жыртып көрөт, сызып көрөт, булгап көрөт, эч нерсе эмес. Бирок бала дүйнөнү таанып атат китептер аркылуу. Бала биринчи билесиздерби, ошо 5-6 айдан кийин мындай түстүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурат да. Көп түстүү оюнчуктарга көңүл бурат, түстүү китеп сүрөттөргө көңүл бурат. Ошол куракта телефонду берип койсоңуздар, булардын ой жүгүртүүнүн өсүүсү, акыл эсинин, акылынын күчөөсү, аң сезиминин тунуктугу өчүп калат. Мындай телефондун өтө көп зыяндык жактары бар. Бул боюнча дагы интернет желилеринен көрүп атсаңыздар керек, бирок Инстаграмдан сиздерге дагы бөлүшкөнгө аракеттенебиз. Бул боюнча мындай жазып коеюн, телефон зыяндуулугу деп эстегенде сиздер менен бөлүшүп келебиз. Жаш курагында мындай анализдөө, изилдөө боюнча 4 жашка чейинки балдарга дейт телефонду такыр карматпагыла дейт да. Анткени бул убакка чейин 3-4 жашка чейин баланын аң сезими, ой жүгүртүүсү, мээсинин өчүүсү жогорку деңгээлде калыптанып өсүп аткан болот дагы. Телефонду берип койсоң, ал мындай туура эмес багыт болуп калат. Биринчи көзүнө зыян, мээсине зыян, жаңы нейрондордун өсүүсүнө зыян, кежирлиги пайда болот. Телефонду алып койсоң ызылдап чырылдайт, телефонго байланып калат. Бул дүйнөдөгү реалдуулуктан кетип калат. Ошол жаштарда эле бул нерсе башталат. Урматтуу айымдар, анан телефонду кантип алып калам дейт да. Телефонду балдарды бул курактан сактап калыш үчүн өзүңүздөр балдарга кызыктуу дүйнө түзүп бериңиздер. Мисалы сүрөттүү китептерди алып бериңиздер дагы. Момтип китептериңиздерди алып берип сүйлөшөсүздөр. Китептериңиздер мына мисалы үй бүлөлүк болот. Үй бүлөлүк бир китеп дейин. Көбүнчөсүн ушундай китептер жок экен. Ошону ойлонуп жүрүм, бир китептерди жараткым келип жүрөт. Жакшы идея болуп жатат. Убактым болсо, мен базардан кичине балдарыма ошол нерсени колдоноюн десем, базар боюнча эч кайсы жерден андай китептерди таппадым. Ошол өзүм ойлогон китептерди Кудай буйрса жазып чыгамын деген ниеттерим бар. Дуа кылып коюңуздар бул үчүн. Ал эми биринчи айтсаңыз, мисал бул жерде үй бүлөнүн эмеси турат дейли, сүрөтү турат деп түшүнөлү да. Бул жерде мына атасы, апасы чай ичип отурат десе, ушул нерсени балага түшүндүрүп беришибиз керек да. Мына карачы, мына атасы экен, апасы экен, чоң атасы экен, анан чоң энеси экен, чай ичип жатат. Анан бул жакта игрушкасы ойноп атыптыр, анан мышыгы бар экен, ити бар экен, машинасы бар экен, ай чыгып атыптыр, жамгыр жаап атыптыр, күн батып атыптыр, агасы менен ойноп атыптыр, анан мектепке баратыптыр, анан тиги бул, анан бул кружка экен, бул деген стол экен, чай ичет экен, анан телевизор экен, телефон экен, анан тиги бул деп мындайча айтканда, балага биз китеп аркылуу дүйнөнү таанытып коюшубуз керек да. Анан ошол сүрөттөрдү балага мындай сүйлөп берип, сүрөттөрдү сүйлөтүшүбүз керек да. Сүрөттү көрүп эле бала бир канча нерсени ошол жерден бир канча сүйлөм түзө ала тургандай, ой жүгүртө ала тургандай болушубуз керек. Ошол бир 5-6 айдан кийин бул балага бул нерсени пайдалана берсеңиздер болот. Уже бул көңүл буруп баштайт. Эчтекени түшүнбөйт да дечи болсоңуздар, мейли анда. Жок дегенде 10 айдан кийин баштаңыздар. Уже 10 айдан кийин бала анык эле түшүнүп баштайт да. Ушинтип баштасаңыздар, ал көңүл бурат, угат. Анан кечке китебин көтөрүп келет, мага айтып берчи дейт. Анан бир жаштан өтүп калгандан ошо китеп ошол 1,5 жаш айрыйт. Балам китепти сыртпа, сыйрба, бул нерсе деп түшүндүрө бериңиздер. Ооба, жыртат, сызат, эч нерсе эмес. Ал китеп болбосо кайра башынан кайтып алып бериңиздер. Мен бир 2-3 китепти 2 жолу 2-3 сериядан алып бердим. Дагы бир нерселерди, мисалы дүйнөлүк карта мира деп коет, дүйнөлүк карта бар. Мына ошону 3-4 жолу алып бердим. Балам
Кудайга шүгүр мындай уже 8 жашына толгондо эле, уже 7 жашында, даже 7 жашында дүйнөлүк картада кайсыл мамлекет кайсыл жерде жайгашканын бүт билип таанып алган. 3 картаны айырып сызып жок кылды аны билиш үчүн. Карта алып бергенде мен тажаган жокмун. Анткени зато балам үйрөнүп атат. Чысытса, жыртылса жок болсо карта жок болду. Бирок баламдын дүйнө таанымы калыптанып атат. Азыр балам дүйнөдөгү бардык мамлекетти билет. Ол 7 жашында эле билет эле. И азыр бардык байрактарын да билет. Азыр мамлекеттердин баалуулуктарын, негизги нерселерин, тилдерин, валюталарын, анын ичиндеги бир улуттарын карманган диндеринен баштап билет да. Мындай көп нерсени изилдеп койгон да. Буга чейин ужечи садикке барганда эле балаң башкача ойлонот деп айтчу дебедимби? Анткени биз ошол менен үйдө иштешкенбиз бала менен кадимкидей. Анан ошол нерсени сиздерге айтат элем. Андан кийин убактыбыз баатыраак өтүп бартат. Мен негизгисин айтайын да токтотоюн эжелер. Балдарга ошенткенде бир жолу мен ошо бир байкемдин үйүнө барсам, анын үйүндө бир китеп бар экен да. Китеп ачып коюп эле мен намаз окуган кетип калдым. Балам карап тур десем эле мен келсем, ошол кезде балам 3,5 жаш курак. Анткени кызым жаңы эле төрөлүп, анан 1,5 жыл боло элек болчу да. 3,5 жашка чыга элек балам китепти карап алып, сүрөттөрдү карап алып, сүйлөтүп атыптыр да. Мен ага чейин баламды сүйлөтүп бергеним, сүйлөтүп берчү китепти өзүм мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр деп сүрөттөрдү карап сүйлөтчү. Бирок мен сүйлөтүп бергенимди кайталайт деп ойлочумун да. Анан биринчи жолу жаңы китепке, биз үйдө кайталабаган китепке барып карасам, уже башка китептерди деле сүйлөтүп атканда, мен ошончалык кубанычым, альхамдулилля деп кубангам да. Балам өзү китепти сүйлөтө турган деңгээлге жетип калган турбайбы 3,5 жаштагы балам деп кубангамын да. Бул жыйынтык, бул асмандан келип калбайт. Ачып эле салып койбойсуң, медеп эле китептерди берип койбойсуң да, урматтуу айымдар. Байкасаңыздар, буга чейин мен жанагы китептер боюнча бир видео рилс киргиздик эле. Мына ошол видео рилстеги китептер мен өзүм балама тандап алып берген китептер. Албетте буларды мен китеп өзү чоң байлык 3-4 китеп алсаң эле уже 2000-3000 акча болуп кетет. Анан айтар элем, сүрөттүү китептерди ошол 0+1-3 жаштагы балдарга максимум пайдаланасыздар. Андан кийин уже балдарга 2 жаштан кийин балдарга жомок айтып берүүнү адат кылыңыздар, колдон келишинче. Аракеттене берсеңиздер, аракеттерге жараша берекет. Мен да айта албайм, күндө айтып берчүмүн деп. Айтып бергенге аракеттенчүмүн деп айтып бере алам. Анткени балдарга жомокту мындай жөн эле болуптур деп эмоция менен атасың. Монтип келиптир. Анан карышкыр дептир, койнек болсо дептир деп мындай өзүнчө тон берип, звук берип, эмоция берип аткарсаңыздар, балдардын мындай реакциясы, дүйнө калыптануусу өтө жогорку деңгээлде болот да. Кадимкидей менин балам азыр ошентип окуп атканын байкап калам да. Ошол эле учурда, урматтуу айымдар, бул мен баламдын жетишкендиги жөнүндө айтып атам да, менде жетишпегендиги учурлар болгон. Мен баламды аябай удобный деп коет, психологияда удобный кылып коюп турмун. Балам, отур депчи, отур дегендеринде отурат, жаз дегенде жазат, же дегенде жейт, укта дегенде уктайт. Менин айтканыман чыкпаган бир абалга эч шоктонбойт, мен айтканым менен жүргөн бала болуп калыптыр. Анан бул курак. Мен изденип келатсам, бала тилиңден чыкпай аткан болсо, анын келечеги коркунучтуу, баланын өзүнүн ою болуш керек деген нерсени укканда, мен уже коркуп баштадым. Анда мен баламды аябай удобный кылып берип атамбы, өзүнүн ою карашы, түшүнүгү жок болуп калабы деп корктум дагы, ал боюнча изденип баштадым. Балама кантип тарбия берем депчи. Анан бала тарбиялоо боюнча, баланын психологиясы боюнча изденип баштадым. Андан кийин уже балам экинчим кыз да. Кызым төрөлгөндө кызым кежир, ыйлак, ушундай бир агрессивдүү, башкача кыз болуп кетти да. Анын тилин таба албай, нервный болуп, кичинекейинен ушундай болсо бул кыз кандай болот деп нервный болуп баштадым, кыздар. Баары эле сонун болуп кетип аткан жок. Арасында билбеген жаңылыштыктарым болду. Анан ошолордун натыйжасында мен кантишим керек, эмне кылышым керек? Бала тарбия боюнча сабактар, китептерди окуп баштадым, курстарга окуп баштадым. Бирок менде, кыздар, китеп окугандан караганда курстарга окуу эффективдүү болду. Анткени курста бир канча китептердин жыйынтыгын сыгып даяр каймак
ынтымагын берет экен да. Мына ошолордун баарын чогултуп, практикамда колдонгондорду чогултуп, мыкты эне курсуна даярдап койгонбуз. Анан айтат элем, бала менен туура иштешип, баланын кайсы куракта кантип иштешүү керек экендигин билип алгандан кийин, альхамдулилля, бала менен иштешүү мурдагыдан алда канча жеңил болуп калды. Анан балдарымдын тарбиясы өзгөрдү, баламдын дүйнө көз карашы өзгөрдү. Мурдагыдай мен айткандай удобный болбой, оюну ачык айтканды, сүйлөшө билгенди. Мурда чын айтсам, мен баламды кыйкырып, мен айтканымды кылбай койсо кыйкырып коркок кылып койгон экем. Чынында баланы кыйкыруу менен биз коркок кылат экенбиз. Келечегинде чоң бир ийгиликтерине мен кыламын деген бир күрөшүүлөрүнө тоскоолдук жаратып коюшубуз толук мүмкүн экен. Ошол үчүн баланы кыйкыруу менен эмес, илим менен тарбиялаңыздар деп айтып кетер элем. Анан жомокторду көп айтып бериңиздер. Жомоктор дегенде биринчи мен жомок китептер жомок китеп экен деп колума акча тийсе эле, эң биринчи кызыктуусун ошол жерден баштайын эчелер. Мен мисалы карасам, балама китеп алганда бир 40тан ашуун китеп алып бериптирбиз да, могу. Балам кичинекейинен баштап, азыр балам 11 жашка быйыл толду. Ооба, 11 жаш экен. 11 жашка толот экен. Балам 11 жашка келгенде 40тан ашуун китеп алып бериптирбиз. Ошонун 30дан ашуунун окуп бүтүп койгон. 10 жактыга жетпеген гана китептер калыптыр. Алар дагы болсо акыркы алып берген китептерим. Анан кээ бир жомок китептерди. Анткени мен биринчи китеп тандоодо жаңылганмын. Себеби китепти дагы тандоодо багыт бериш керек экен адамчы. Мен ошол биринчи китеп алганда мындай бала тарбиялоо боюнча изденгенде, анан могу китепти алам, бул китепти алам деп интернеттен изденип, китептерден изденип, кыздар, мен эме кылып калдым. Подъемкага барганда китеп алганга аракет кылат элем, бирок акчам жетпей калат эле да. 1-2 китеп алып, анан ошолорго канааттанбай калып, список тиздим. Мен момо китеп аламын деп, бир канча момда бир список түзүлдү да. Анан карасам, акча жок да. Үйдө отурам, аялмын, керек болсо декреттеги аялмын, керек болсо единицага дагы байпак алсам да жолдошуман акча сурайм. Анан отуруп алып туруп, мен кичинекей мындай өзүмдүн колумдагы алтын шакегимди алып барып, алтынга барып сатып өткөрдүм да. Ошо 4000 6000 акча болду. Анан ошол акчаны алып чөнтөгүмө келдим да, эч нерсе кылбастан келип туруп, списогумдагы китептерди плюс минус кылып, кээ бир китептер жок экен, плюс минус кылып, ошондогу китептердин баарын сатып алдым. Бир алтын шакегимди сатып, ордуна мен китеп алгам. Ошондо бүт баарын ошондон баштагам. Ошол мезгилде мотивациялык китептерди окуп, анан курстарга окуп, ошондон кийин план максаттарды түзүп, онлайн курстарымды баштап, өзүмдү мындай сонун дүйнөдөн көрө алдым. Кудайга шүгүр, ошол 5-6 жылдын ичинде канча миңдеген апалардын жашоосун өзгөрүүсүнө себепкер болду. Альхамдулилля. Бул дагы биз кыйындыгыбыздан эмес, Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктү пайдаландык. Аллахка шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салат жана саламдар болсун. Альхамдулилля. Курска катышсам болобу дейт. Ой, албетте курска катышыңыздар. Курска катышуу үчүн номериңиздерди калтырыңыздар. Менеджерлер байланышат. Как раз бизде акция болуп жатат. Бул курс балдарыңыздардын эки дүйнөсү үчүн пайдалуу. Апалар өзүңүздөр болсо эме кылсак болот. Апалар өзүңүздөр болсо мыктыне курсун алып, балдар менен жаш курагына жараша туура жомок ага айтып берүү, туура балдардын психологиясына жараша мамиле кылуу, ошолорду кошуп алыңыздар. Дин жактан тарбиялагым келет дейт. Жакшы. Ошол жактан биздин курска катышсаңыздар, бизде дин боюнча дагы жана балдардын жана жаш курагына жараша туура мамиле кылуу боюнча, баланын психологиясы боюнча дагы сабактар бар. Машаллах. Урматтуу айымдар, курс качан башталат дейт. Курс 25 январда башталат. Азыр акция болуп жатат. Азыр катталып калгандарга мусулман баласы курсу менен плюс мыктыне курсу дагы белекке берилип жатат. Аз калды. Кызыккандар, сурагандар аябай көп. Тезинен жетишип калыңыздар. Ал эми мен темамды улантсам, ой, убакыт деген аз калыптыр. Темага киришейин.
сиздер номер калтыра бересиздер, менеджерлер жазып калышат, а мен болсо сабакка киришейин. Ал эми андан кийин кайсыга десеңиздер, башында эжелер кыска нуска китептерден, кыска жомоктордон баштаңыздар. Узун узак китептерди алып, жомокторду алып алсаңыздар, 2 барак жарым бет болгон жарым китеп, 10 барак болгон китептер балдарды, кичинекей балдарды кызыктырып, кызыгын кетирип салат экен да. Жаш курагына жараша кылып аларга кыска нуска жомоктордон башташ керек. Мисалы 365 күн жомок китеп деген бул эң сону мен сүйгөн китептерден. Андан кийин дагы жомок китептер жөнүндө мен көп китептерди алгам, бирок кээ бир китептерден мындай ынанган эмесмин, жөн эле акчам кеткенин байкадым. Ошолор боюнча дагы кийинкиде пост чыгарам, сиздерге бөлүшөм буюрса. Андан кийин бала бир аз чоңоюп баштагандан кийин мына жомок китептер менен чоңоет да, 5 жашка чейин, 6 жашка чейин. Ал эми 6 жаштан кийин бала өзү китептерди өзү окуганга умтулуп баштайт. Балага уже ошол курактарда тил үйрөтүп, тамга таанытып, санаганды, жазганды үйрөтүп баштайбыз. Балдар мектепке кызыгып башташат. Ушул абал менен, сүйлөшүү менен, буга чейинки мен айтылган нерселер менен чоңойгон бала уже мектепке барганда уже мектепке билимге ачык бала болуп калат. Мугалимдин айтканын сразу тезинен кабыл алат, жаттоосу, көңүл буруусу жогорку деңгээлде болот, кечке телефонго дей бербейт. Баланын убактысын мерчемдеп беришибиз керек. Анан ата-энелердин көп кетирген катабыз, балабыз окуудан чарчап калат. Жок, балдар кичинекей мезгилинде булардын аябай энергиясы көп болот. Жаңы эле мага бир SMS түштү, менеджерлерге жазыптыр, балам 5 жашта. Жок, даже кызым 4 жашта дейт. Аябагандай шок дейт да. Эгерде кызыңыз 4 жашта болсун, 3 жашта болсун, 5 жашта болсун, эгерде жанагы оорукчан болбосо, кээ бирлерде ашыкча энергиялуу болгон оорукчан дагы балдар болот да. Оорукчан болбосо, акыл эси, аң сезими тунук болсо, демек шок болсо сиздер кубаныңыздар. Анткени булардын энергиясы ашып атат. Ушундай энергичная буларга берип калыш керек, билим берип, ошол энергиясын билим алганы, Куран жаттаганы, дуа жаттаганы, бир нерсе жаңы нерсени үйрөнгөнгө жумшап, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышыңыздар керек. Алар менен чогуу оюн уюштурушуңуздар керек. Оюн ойноп, аларга кызыктуу дүйнөнү куруп, жашоосун кызыктырып калышыңыздар керек. Не болду? Бар, наракка бар, мен сабак өтөтөм. Катуу жаап кая? Сага катуу десем сындырып салайын деди го. Бала деген ушу да. Кандай айтсаң ошондой түшүнүп кетет да, машалла. Мына ошентип, урматтаймдар. Эмне үчүн келаттым эле? Балдар менен чогуу оюн өткөрүңүздөр, балдарга тапшырма бериңиздер. Ооба, балдарга телефондо эле көргөзүңүздөр. Сааты менен, күнүнө 1 сааттан балам деп. Эгерде сиздер балдар менен чогуу ойносоңуздар, чогуу сүйлөшсөңүздөр, баланын аң сезими менен достой болуп кабыл алсаңыздар, анда мындай бала сиздерди уга турган болот. Кадимкидей бала сиз балага авторитет болосуз. Ал телефонго кызыктуу дүйнөгө кирип кетпейт. Ооба, кириши мүмкүн, бирок киргенде да баланы чектеп бериңиздер. Мисалы, мен эмнени көрсөтөм телефондон, ошол нерсени сиздерге да сунуштайм. Керсеңиздер, керемет көчтү көрсөтүңүздөр. Кээ бирлер айтат да, мен балам керемет көчтү көрбөйт, акыл аяктан дейт да. Конечно, кичинекейинен баштап толтура Кытайдын тете-пете деген эле куурчак ойногон, жок эле болгон бир пайдасыз игрушкаларды карап отурган нерсеге берип койсоңуздар, анда көрбөйт да. Ал эркиндикте чоңоюп калганда өтө чалчактатып эркелетип койсоңуз, анан кийин ага эркиндик берип койсоңуз, анан кийин аны көрбөйт. Сиздер анын маанисин, максатын түшүндүрүшүңүздөр керек. Түшүнүш керек. Ал жерде бир максат камтылган. Акыл аяктандын, мисалы, ар бир сериясында бир нерсени максаттуу түрдө түшүнүп, балдарга сабак берүү максатында түшүндүрүп кеткен. Ошол эле учурда Нуса деген китеп бар, мультфильм бар, мусулманский. Нуса деп мындай адеп ахлакты үйрөткөн ошол мультфильмди көрсөтүңүздөр деп айтаар элем. Көп эле азыр интернеттеги мультфильмдердин көпчүлүк бөлүгү бул амелердики, еврейлердики болуп эсептелинет, урматтайымдар. Биздики 1 сааттан ашып кетиптир. Записибиз сакталбай калбасын. Мен ошон үчүн токтотоюн. Эң негизгиси жашына карап туура бериңиздер. Эгерде сиздер ушул нерселерди, ушул мен айтып кеткен нерселерди туура пайдаланган болсоңуздар, бала чоңойгондо сиздердин айтканыңыздарды угат, сиздер менен дос болот. Жана телефонго бергенде дагы кошумча сен мыктысың борборун мен көргүлө дейм. Жана ушундай бир максаттуу бир нерселерди гана, жана кино көрсөтө мен тандап берем, ошону көргүлө
көргүлө деп балдарым ошону көрүшөт. Телефонду бербейм да, ошол үчүн телефон бергениме сүйүнүп, мен көрдүм, апам ушуну көр деди деп көрүшөт. Мына ошондой нерсени кылыңыздар деп мен өзүмдүн кеңешимди бүгүнкү күн менен жыйынтыктайм. Эфир сиздерге жактыбы эжелер? Эфирден пайда алдыңыздарбы? Кайсы китептер жашына жараша болгон болсо мен алар боюнча маалымат берем. Курска катышуу үчүн номер калтырыңыздар, менеджерлер сиздерге байланышат. Жакшы, номер калтыргандар 3+ жашка дин талаптары боюнча номер калтыра бериңиздер эжелер. Алар боюнча негизинен өзүнчө жеке дагы неме берем. Мен дагы суроолорума жооп алдым дейт. Сонун кубанычтамын. Аябай сонун сабак болуп атат. Рахмат. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Рахмат, сиздерге пайдалуу болсо мен кубанычтамын эжекелерим. Жакшы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Иншаллах эртең эмес бүрсү күнү дагы сабак кылабыз.